Дагы бир ирет кутман таң ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы пирамида көрсөтүүсү бүгүн кесип тууралуу кеп калып жатабыз. Кесиптер жөнүндө. Негизи эле кесиптердин ичинен эң ардактуу кесип бул мугалимдик кесип болушу керек. Дал ушул биздин темабызга байланыштуу бүгүн бизде алгачкы коногубуз Улуттук компьютердик гимназия мектебинин физика мугалими Айбек Эмилбек уулу. Кош келдиңиз, Айбек мырза. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен? Саламатсыңарбы, кутмандуу таңыңыздар менен, кымбаттуу кыргызстандыктар. Таңкы маанайыңыз кандай келип алдыңыз? Абдан жакшы, буюрса бүгүнкү таңдын атышы да өзгөчө болуп тургандай сезилип турат. Буюрса күнүбүздү ийгиликтүү аяктайт болуш керек дейм. Жакшы, эң сонун. Айбек мырза, алгачкы эле суроо мына ушул кесипти, мугалимдик кесипти аркалап жатканыңызга канча жылдын жүзү болду? Мугалимдик кесипти аркылоо бул менин баягы бала кезимдеги кыялдарымдын бири болчу. Мына ошол кыялдарым ишке ашуу менен биргеликте мен Кыргыз Улуттук университетинин физика жана электроника факультетине тапшырып, 2010-жылы бүтүрдүм. Ошол бүтүргөн жылы эле номер 5-мектептен мага дароо сунуш келип түштү. Ушундай мугалим зарыл болуп атат дегендиктен мен окууну бүтүрүү менен дароо эле иштеп кирдим. Натыйжада мен ошо 2010-жылдан баштап мына быйыл 7-жылдын жүзү бүттү. Мына жакынкы окуу жылы менен 8-жыл башталат. Буюрса, ошондо 8 жыл болуп Абдан жакшы. Демек, баягы көп эле сиздин тажрыйбаңыз бар экен десек жаңылышпайбыз. Айтсаңыз, ушул кесипти физика мугалими болуп өзүңүздү иштеп аттанып баштаганда мындай өкүнгөн күндөрүңүз болду? Ушул кесипти тандабай эле койбой, кыйынчылыктары бар экен деп. Эми андай деле бир көңүлдү оорутаарлык же болбосо бир көңүлгө так калтыра тургандай бир элес деле болгон жок. Бардык эле адамдар ушу мугалимдик кесипти тандоодо бул абдан бир оор же бир кандайдыр бир кыйынчылыктарды жарата турган кесип деп ойлошот. Бирок чындыгында балдар менен иштей келгенде бул кесиптин өзүнүн бир өзгөчөлүгүн же болбосо мындайча айтканда оригиналдуулугун байкоого да болот да. Ошондуктан менин жашоомдо эми тагыраак айтканда бүгүнкү күнгө чейин мен эч кандай бул кесипти тандап алганыма өкүнгөн эмесмин. Абдан жакшы. Эң сонун. Айбек мырза, байкелерибиз, эжелерибиз айтып калат, мурда мугалимиң келатат десе, мындай качып кирерге жай таппай калчу элек дейт. Мына ушундан билсе болот, мугалимдик кесиптин кадыр баркы канчалык жогору экенин. Ал эми бүгүнкү күндө бул кесиптин абалы кандай? Жакшы суроо болду. Чындыгында мугалим деген нерсе бул биринчи кезекте алдынан чыкканда чындыгында эле баарыбыз эле коркуп, мына мен деле ошол мугалимдерден коркуп, мугалим келатат дегенде класска кирип баарыбыз тынч отуруп калганбыз чындыгындачы. Бүгүнкү күндөгү абал туурасында айта турган болсок, чындыгында баягы биздин ата-энебиз айтып калат, союз учурунда мугалимдик кесип, мугалим бул абдан чоң абройго ээ болгон кесип болгон. Себеп дегенде баарыбыз эле окууну бүткөндөн кийин эле мугалим болобуз деп ата-энебиз да ушу мугалим бол деп көп айтат деп айтып калышчу да. Анан ортодон мына ушул мугалимдик кесип союз тарагандан кийин бир аз толкундап мугалимдин баардыгы тең базарга кетип, такыр эле мектепте мугалим калбай калган да. 5-6 предметтен бир эле мугалим берип калган. Бирок Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө мугалимдин авторитети абдан жогорулап, бүгүнкү күндө мугалим деген кесиптин дагы бир баалуулугу чыгып келатат да. Мен ойлойм, жакынкы арада мындан да бийик көтөрүлөт депчи. Себеп дегенде эмнеге мындай бүтүмгө келип атам? Себеп дегенде азыр окуу жайды бүткөн студенттер эң жакшы деген мектептерге ордонушу да кыйыныраак болуп калды да. Себеп дегенде мектептер да бүгүнкү күндө мугалимдерге талаптарды кое баштады. Мурун болсо мугалим болсо эле мектептерге ала берген да. Азыр болсо мугалим болуп иштөөнүн өзүнүн дагы бир мындай бир талаптары пайда болду дейм да. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү мугалимдик кесиптин орду кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы жогорулап калды дегенге кошулам да. Анан келечекте дагы бул кесип эгерде биздин мамлекет ушу мугалимдерге карата болгон көз карашын ушундай түрдө калтыра турган болсо, келечекте да мугалим кесип бир катар деңгээлге көтөрүлөт деген ойдомун да. Абдан жакшы. Негизи баягы азыркы бүтүрүүчүлөр кесип тандап жатканда оюңуз боюнча кайсыл кесипти тандаш керек? Кайсыл кесип туура багыт берет баягы келечектеги муундарга? Мындай да, мугалимдик кесипти тандап атканда мен студенттерге кайрылып элем да, силер ушул кесипти акыркы орунга койбогула. Баягы баары тең эле экономист, банкир же гос управленияга баратып эле анан балы жетпей калганда эле айла жокто мугалимдик кесипке ташып коюшат да. Мына ушундай нерседен алысыраак болгула дегим келет да. Себеп дегенде, эгерде көңүлүңөрдө кайсыл кесип болсо, анда ошол кесипке барыш керек.
мүмкүн болушунча кандай аракет кылып ата эне жактан да жардам берип, мүмкүн болушунча ошол кесипке барса, ал бала келечекте ошол кесиптин мыкты адиси болуп чыгат да. Ал эми аягында эле мугалимдик кесип калып калып эле контракт аз же болбосо баалы да төмөнүрөөк болуп эле кирип калганда, бул келечекте жакшы мугалим болушуна кепилдик бере албайт да. Ошондуктан мен студенттерге кайрылат элем, эгерде көңүлүңөрдө кайсы кесип болсо, мүмкүн болушунча ошол кесиптин гана артынан түшкүлө. А бирок эгерде чындыгында мугалим болом десеңер дагы тапшырсаңар болот. Себеп дегенде мугалимдик кесип мен жогоруда да айтып өттүм, бүгүнкүдө өзүнүн аброюн көтөрүп келе жатат да. Ооба. Эң сонун, жакшы. Айбек мырза, айтсаңыз, негизи эле ушул практикаңызда эң алгачкы сабак өткөнүңүздөгү сезимдер эсиңиздеби? Кандай сезимдер болду эле алгачкы жолу сабак өткөндө? Жакшы, мен биринчи сабагымды ушу улуттук компьютер гимназиянын 11 класстарына берилип калды. Себептен мен келер менен эле ошол класстар бөлүнүп калган экен. Мен биринчи сабагым дагы 11 класстар болуп калды. Мындай бир кызык окуя болуп калды да, ошол жерде мен айтып кетейин. Мен алгач келген жылы биздин мектептин директору алмашып калды да. Анан мына ошол директор деген өзүнүн кесиби боюнча физик экен. Анан баягы 11 класстарга физик эркек мугалим силерге сабак берет десе эле, алар эмнегедир мектептен директор сабак берет экен деп эле мен класска барганча эле баары тыпый эле жакшы отуруп эле күтүп калышкан экен да. Анан баарыбыз тең эле мени көрүп эле анан суроо баягы өзүбүз тааныштырабыз да. Анан пикир алышуудан кийин мен жөн эле физик мугалим экенин билгенден кийин анан баягы окуучулар да көрүп бир аз атмосферабыз дагы мындай ыңгайлуу жагдайга чечилип кеткен да. Анан ошондон тартып эле мугалим болуп кеткем. Эми бирок бул жерде биз 2 жыл менен практикага чыктык да, ошондуктан дагы мен 68-чи мектепте практикада болдум. Ошол жерден баягы окуучулар менен пикир алышып, сабак өтүп калгандыгына байланыштуу мага деле өтө деле баягы биринчи сабак кыйынчылык жараткан жок да, чындыгында. Жакшы. Жакшы. Анда ошол кезде эле сиз баягы сабакты жакшы өтсөңүз, азыркы учурда андан да мыкты өтүп турбайсызбы анда сабакты? Сиздин сабагыңызды сүйүп, баягы ошол сабагыңызды күткөн окуучуларыңыз да бар болсо керек. Эми бар го деп ойлойбуз. Себеп дегенде баягы кээде жумуштар менен баягы суранып кетип, же болбосо бир өзүбүздүн эле мектептин иштери менен сабакташуулар болбой калган учурда баягы сабакка келсең окуучуларың кадимкидей агай келдиңизби, рас болбоду, өзүңүз эле бериңизчи деп айтып калса сүйүнүп каласың да. Эми албетте бул 100%дык кепилдик бербейт, эми окуучулар ошону чын тилинен айтып атканына карабайчы, бирок ошентсе дагы алар баягы чындыгында өзүнүн мугалим күтүп алгандыгы албетте баягы өзүңө дем күч берет да. Кадимкидей сабак өткүң келип, андан аркы сабагыңда жандуу өтөсүң да. Анан кирип барсаң эле окуучулардан көңүлсүз болуп эле сүйлөп атсаң деле көңүл бурбай турса, бул абдан ыңгайсыз абал да. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө мен ар бир сабагым эле жакшы деңгээлде өтөт деген ойдомун да. Демек бүгүнкү күндө да билимге суусап чаңкап турган окуучулар жок эмес бар. Жок эмес, бар. Аны жашырбашыбыз керек. Себеп дегенде азыр биз мындай болуп калды да. Бардыгыбыз эле интернетке багынып калдык, интернетте болуп атабыз деген ойдо көбүбүз ошондойбуз. Бирок чындыгында баардык эле окуучулар андай эмес. Чындыгында эле сурап, чындыгында эле окуюн, келечекте бир жакшы кесиптин ээси болоюн, келечекте өзүмдүн бир жакшы ордун таба алайын деген окуучулар абдан көп. Мүмкүн болушунча биз мугалимдер мына ошолорго гана жардам гана берип, түрткү беришибиз керек да. Себеп дегенде сабак учурунда деле тема өтүп атсаң, улам сурап, баягы теманын башка жагынан суроолорду берип турган окуучуларды кездештиресиң да, аларга жооп бере албай койбойсуң. Албетте жооп бересиң. Биз мүмкүн болушунча суроолорго жооп берип, ал окуучунун баягы ошол суу сап турган билимине биз мүмкүн болушунча суу берип турушубуз керек дегендей болуп атат да. Айбек мырза, айтсаңыз, көпчүлүк баягы окуучулар окууну бүтөр замат эле чет өлкөгө барып, баягы жер көрүп, ошол жакта окугусу келишет да. Кыргызстанда окуп, өз жеринде окуп, билим алуу бул баягы биздин Кыргызстанда билим төмөн дегенди далилдейби? Буга кандай карайсыз? Жок, баягы бизде мындай көнүп калганбыз да, бир тууганыбыздын же кошунабыздын же дагы башка бир айылдын балдары чет өлкөгө алыптыр дегенде бизде да ошондой аң сезим жаралат да. Ой, мен дагы ошолордон калышпай барып келишим керек дегенчи. Бул деген сөз баягы биздин Кыргызстанда билим берүү системасы же тагыраак айтканда Кыргызстанда студенттерге билим берүү начар дегенди далилдебейт. Бизде мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде билим берилет. Мына мен өзүм деле улуттук университетте айтып кетким келет. Мына ошондой эле Арабаев атындагы университет же болбосо политехникалык университеттер, булар билим жагынан артта калбаган университеттер. Булар деген мүмкүн болсо даже Орто Азиядагы алдыңкы университеттердин катарын топтойт да. Ошондуктан баягы биздин окуучуларыбыз чет өлкөгө чыгып жатканы
бул тек гана алардын өзлөрүнүн баягы көөдөнүндө болгон каалоолорун ишке ашыруусу деп билсек болот. Бул биз үчүн сыймык. Бул баягы биздеги билим сапатынын төмөн экендигин далилдебейт. Мен кошулбайм да буга. Түшүнүктүү. Кайра эле мен бүгүнкү темабыз кесип, мугалимдик кесипке кайрылып келип турат. Сиздин оюңуз боюнча идеалдуу педагог бул кандай болушу керек? Эми идеалдуу деген сөздүн өзү эле бул ойдон чыгарылган нерсе. Биз физикада муну абдан жакшы билебиз. Себеп дегенде идеалдык газ деп өтөбүз, эми кошумча айтып кетейин. Анан идеалдуу деген нерсенин өзү эле бул жетүүгө мүмкүн болбогон нерсе. Бирок баягы мыкты педагог болушу мүмкүн да. Эми ошо мыкты педагог болуш үчүн эмне кылыш керек? Албетте биринчи кезекте мыкты педагог бул эшиктен кирип келатканда мектепке баягы мындай болуш керек да, эшиктен кирип мектепке жеткенге чейин кандай настроениясы, көңүлү жок болсо, кандай проблемалары болсо, ошол проблемаларын, көңүлдөрүн мектептин босогосуна чейин гана алып келип туруп, ошол жерден тыштап туруп анан мектепке кириш керек да. Мына ошондо гана мугалим баягы окуучуларга татыктуу билим бере алат. Окуучулардын көңүлү менен баягы сабагын өтө алат да. Себеп дегенде эгерде ошол проблемасы менен мектепке кирип алса, ошол баягы ойлор менен кирип алса, ал жетишээрлик деңгээлде сабак бере албайт. Мүмкүн болсо ошондой проблемаларды мектепке чейин таштап, жакшынакай жаркын мүнөз менен кирип, анан баягы сабагын өтсө, берип аткан сабагы дагы жогорку деңгээлде болот. Ошол эле учурда ошол сабак окуучуларга ошончолук деңгээлде сиңимдүү болот да. Мен ойлойм, баягы бардык нерсе, көбү нерсе ушу көңүлдөн көз каранды болуш керек. Себеп дегенде канчалык профессионалдуу, канчалык өзүң предметиңди жакшы билип турсаң дагы, көңүлүң жок болуп же башка нерсеге оюң алакда болуп атса, ошол оюңдагы сабакты окуучуларга бере албайсың. Ошон үчүн эгерде мүмкүн болсо, ошончолук деңгээлде баягы көңүлдүү, анан жаркын маанай менен кирип барса эле, окуучулардын да көңүлү ачыла түшөт дагы, сабак жакшы болот деген ойдомун да. Эң сонун жакшы. Айбек мырза, сиз физика мугалими болгондуктан биз мына ушул физика илими жөнүндө кыска нуска тамашалуу, ошол эле учурда логикалык суроолорду даярдап койгонбуз. Эгер уруксат берсеңиз, сизге узатсак. Мейли. Биринчи суроо, поездде кайсыл проводник сизге чай алып келбейт дейт. Мына ушул суроо. Мен оюмча проводниктер чай ташыбайт го дейм. Анан демек Логикалык суроо бул. ошол проводниктер чай ташыбагандан соң, демек бардык эле проводниктер алып келбейт да мага чай. Балким ойлонуп көрөсүз, бул физикага байланыштуу жооп чыгышы мүмкүн. Кайсы проводник чай алып келбейт? Ооба. Балким поездде чай берилбейт чыгар да. Макул, сизге жеңилдик бере кетели. Бул суроонун жообу поездде кайсыл проводник сизге чай алып келбейт деген суроонун жообу электр проводниги. Мен электр проводник. Мына ушундай түшүнүк бар да физикада. Таң эрте башка тырмалар. Түшүндүм. Логикалык суроо. Демек бул баягы бир аз орусчага байланыштуу. Сөзсүз түрдө. Кийинки суроого өтсөк, кандай шакектерди колго кийүүгө болбойт дейт. Бул да физика менен байланыштуу. Ньютон шакектери балким. Эң сонун азаматсыз. Муну дайыма окуучуларга Ньютон шакектери деп келебиз, даже биздин окуучулар деле табат болуш керек бул суроону деп ойлойм. Жакшы, мына ушундан байкасак болот, кесипкөй адис экениңизди. Эфирибиз соңуна чыгып барат. Айбек мырза, сизге акыркы суроолордон болсун. Мына ушул мугалим болом деп билимге суусап, мектепти аяктап, жогорку окуу жайын босогосун аттайм деп турган жаштарга кандай кеңештерди берет элеңиз? Эми мен жогоруда айтпадымбы, ар бир кесипти көңүлүңөргө туура келген кесипке мүмкүн болушунча аракет кылышыңар керек. Эгерде кимде ким чындыгында эле мугалим болом деген ойдо болсо, анда мен аларга жакшы кеңеш берет элем. Ошол мугалим болом дегенден кийин мүмкүн болушунча баш отуңар менен ошого кириш керек дагы. Баягы 5 жылдык окуу же 4 жылдык же 6 жыл болуп калды азыр. 6 жылдык окууну мүмкүн болушунча жогорку деңгээлде өзүңөрдү өздөштүрүшүңөр керек. Себеп дегенде мугалимдик кесиптин оорчулугунун бир эле өзгөчөлүгүн айтып кетейин да. Мисалы, университетте жүргөндө биз өзүбүздүн мугалимдерибизге айтып бере беребиз да. Бул оңой нерсе. Анткени ката айтып алсаң, окутуучу оңдоп коет. Ал эми окуучулардын алдында ошол эле нерсени айтып берүү бул абдан оор нерсе. Себеп дегенде окуучуларга сен калп айтпашың керек. Окуучулардын алдында бул жоопкерчилик жогору болот да. Ошондуктан окуучулардын алдында уят болбош үчүн, аларга айтып аткан нерсең баягы жугумдуу, анан туура болуш үчүн мүмкүн болушунча университетте жүргөндө туура, анан жакшы билимдерге ээ болуш керек да.
аракет кылыш керек. Эгерде аракет болсо баардыгы эле болот деген ойдомун. Ал эми ошол 5 жылдагы алып келген билимиңер менен анан мугалим болуп иштөө бул абдан жакшы болот деген ойдомун да. Абдан жакшы. Айбек мырза, таң эрте туруп, алтында убактыңызды бөлүп, бизге кызыктуу маек жана ошондой эле кеңештериңизди берип кеткениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Иштериңизге албан-албай ийгиликтерди каалайбыз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Ал эми биз болсо кезекти музыкалык чыгармага беребиз.